Сорма деген силерде эч нерсе жокпу? Жок, тартпайт мына. Эжеке, сиздики турбайбы бул жер? Бар мен эмне кыласыңар, эжеке? Магазиндерде турган, шаурмаларга бара турган лаваштар. Биякта ачып коюңузчу. Тартат эже, тартат. Момундай акыбалда сиздер деген элге жазап берип аткандан кийин тартат. Кичине бул жерде ар көзгө караганда кичинекей балдарды көрүп атасыздар. Ошолордун не соолуктарын ойлоп койбойсуздарбы, эжеке? Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Саламатсыздар. Кандай сар? Не сахар берүүчү? Умар Даданов. Бияк кимдики, эжеке? Иә. Жоқ, форма деген эч нерсе жокпу силерде, э? Байке. Байке. Бияк развивалкабы? Форма деген силерде эч нерсе жокпу? Жок, тартпайт мына тигил жакта турат. Форма деген жокпу эч нерсе? Негизи келгенде беришти эле. Жумушка ким алды эле силерди? Кайсы эже? Жаңы элеки? Турган эже? Жок, силер тартпайм, жөн эле сурап атам мен. Айтып берсе? Медицинский книжкачы сурады эле. Жашыңар канчада? Сиз 16. Сиз да жумушка орношконсуз, азыркыдей, да? Бакта жаш жетеликтер да теккен да туугандар. Эжеке, сиздики турбайбы бул жер? Жаңы кимдики бияк? Эже. Условия создавать эту алып, жашына кайра кылып иштебейсиңерби, эжеке? 16 жаштагы балдарды иштетип эткенсиңер. Халат кийип, кичине бахила кийип деген нерсе болот да, эми ушунчалык жерде иштетесиңер. Мынакей, бул акыбалын көрсүң. Бар менен эмне кыласыңар, эжеке? Суулар менен. Иә. Чачабыз, үстүнө лаваштын, э? А булар кайсыл жакка кетет лаваштар? Сиз биякта жумушчусузбу? А бизге айтып атышпайбы, ушул жерде сизди жумушка алып? Эмнеге жок? Жок, ошону сурап атпаймынбы сизден, жөн эле жооп берип эле койбойсузбу? Медицинский книжка, эч нерсе жок экен. Кайсыл фирма? Кел, келчи. Мынакей туугандар, жанагы магазиндерде турган, шаурмаларга бара турган, сиздер шаурма жейсиздер го, ошолорго бара турган мына ушул лаваштар. Ушундай кылып упаковка кылып, ушундай жерде жасашып, анан элибизге сатышат да, сатып берет. Сан норма эч нерсе жок. Бул жерден өрт чыгып кетсе эмне кыласыңар, эже? Иә. Биягы эмне, эжеке? Биякты ачып коюңузчу. Эже, мен сизди көрүп атам бул жерденчи. Ачып коюңузчу, эже. Ар жагында турат, ачып кетет. Булар тартып көрсөтүп койчу. Жок, биякта кайсыл жактарга алып барат? Ошону айтып койсоң. Мен деле жаңы эле келдим. Ошону айтып койсоң, тияктагылар айтып атпайбы? Билбейм. Сизди. Жок. Биз угуп туруп келдик да сиздичи. Жок. Эжеке. Эшигин ачык бекен. Сизди угуп туруп келдик да биз. Жок, эшик. Ошо эшикти обязательно постоянно жаап алчу турбайсызбы бекитипчи? Эмнеге антип элеңиз? Жок, мен таппайм. Бизди келип калат деп элеңиз. Таппачы. Санэпидемстанция деген келчү эле, эжеке. Ага, келчү. Эмне дейчү эле бул жака келгенде? Таппачы. Эже. Тартат, эже. Тартат. Момундай акыбалда сиздер деген элге жазап берип аткандан кийин тартат. Силер кичине бул жерде ар көздөй караганда кичинекей балдарды көрүп атасыздар. Ошолордун не соолуктарын ойлоп койбойсуздарбы, эжеке? Момундай ишкана ачкандан кийин кичине тазараак эле иштеп койгула да болду биздин суранганыбызчы. Момундай тапкан акчаңар адал болуп да эсептелинбей калат, эже. Момундай турбаш керек да негизичи, достор. Азыр бул ушундай жерде эле турат.
Осыр бул жакта жаш жетелектеги балдар да иштеп атат да. Анан ушундайлар болгондо техника безопасности эч кандай сакталган эмес. Бул жактан өрт чыгып кетсе эмне болот? Кандай болуп калат? Анан жаңы эле тети камераларды байкадым. Булар ушул жерге мондай Wi-Fi койгон, Wi-Fi көрсөтпөйт. Анан ушул Wi-Fi менен тетигил бул деген онлайн камера экен. Камерадан акчаны аяшпайт булар. А бул жакка келип туруп тазараак иштегенде акчаны аяшат да. Бул телефондорду айтпай эле коеюн, бул жактагы формалары эч кандай эч нерсе жок эле, медицинский книжка да жок, эч нерсе жок, келип туруп эле ушул жерге даже жашы жетелектеги балдарды иштетип атышкан да. Булар лавашты билесиздер, магазиндерге барганда бул ушундай болуп жашынакай болуп турат, тартып көрсөтпөйт. Анан муну алып барып туруп, мунун ичине эле жана кагазын чаптап коюшчу да, кайсыл фирма экен. Азыр бул жакта жок болуп атат фирмасы. Бирок ушул бойдон барып туруп элге таратылат, сатылат болгондо дагычы. Элиза бурул дейт. Кайсы магазиндерге поставка кылгандарында турабы? Ошондо болуш керек. Бул ошондо 11:24. Мындан мурун жумушчулардын күндөгү балды теби дейт. Эч кимдер тийбегиле дейт. Ката жазбагыла дейт, булгабагыла дейт. 2023-08 ошондо ачылып тура. Дейт. Бул жакта кайсыл магазинге тапшырышкан, ошонусу да бар болуш керек болчу да негизи. Бул да жумушчулардын тизмеги экен, туугандар. Так, 2022-жыл дейт. Булар көп жылдан бери эле иштеп атышкан турбайбы бакта, 2022-ден бери иштеп атышыптыр да. Көп жылдан бери иштеп атышыптыр. Эми азыр айта турган деле сөз деле жок, өзүңүздөр деле билесиздер, бул жерде негизи талаптарга такыр жооп бербейт. Бул жер деген жабылыш керек. Азыр биздин оператор бала өзүңүздөргө көрсөтүп атат бул жердин акыбалын. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиздердин автоунааңыздар бузулуп жаткан болсо, автомен тиркемесин сунуштап кетмекчимин. Ал жерден мыкты адистерди тапсаңыздар болот жана анын иштерин дагы көрө аласыздар. Жана ошондой эле үйүңүздөрдө ширетүүчүнү издеп жатсаңыз, мыкты ширетүүчүлөр ширетмен тиркемесинен тапсаңыздар болот. Бул жакта таракандардын үйү болуп калганда бул жерчи аябай көп. Анан ушунун арасында эле сиздерге азыр ушул жактагы лаваштарды жасап берип атат да, мына. Каралычы. Onun için hazır men sıyırırsam tetiğe çeyин толуп калган болуш керек да. Мынакей. Каралычы. Ушундайларды үй кылып алышат да буларчы. Буну тегине кичинекейлери жүрөт. Ушулардын арасында эле жасап берип атат да, элестетиңиз. Негизи бул жакта иштеп атасыңар да. Анан иштегенде мисалы ошол хозяиндеринде жолугасыңар да. Жолукканда бизге деген удобный жерди мындай бизге нормальный кылып түспөк койгула десеңер, ол жериңерди жашынакай кылып, сонун кылып жасап берип койсун, андан кийин иштей бер. Азыр по факту силер, азыр по факту дегенчи силер дегенчи бияка деген себепкер болуп каласыңар да, элдердин органдардын. Ол газ баллонду эмне колдоносуңар? Өзүңөргө тамак ашка, ушул жерден тамак жейсиңер да. Бул эгерде жарылып кетсе, ушул жердеги балдардын ден соолугуна ким жооп берет да? Карачы муну жакыныраак келсең. Таракандан уяш. Бул жерде, ушул жерден эле булар ушул жерден эле жазап, камырды жайып, анан ушинтип лаваш чыгарат, өздөрүнүн телефондору ум болуп калбасын деп, атайын пакетке кийгизип коюшуптур да, анан эле келгенде, мынакей буларды арсар, могу менен азыр көрсөтөйүн силерге. Бакта каралачы. Үй эле болушкан болчу. Ары көздөй кирип кеткен. Ары көздөй кирип кеткен деген иш. Сөкет. Туугандар, сиздерге лаваш чыгарган бул жактагы цехти өзүңүздөргө көрсөттүк. Бул Бишкек шаарында микрорайон Жал, Средний Жалда жайгашыптыр. Бул жагында Кут 37, ана Миң Түркүн деген магазиндер бар экен. Санэпидемстанцияларга айтып атам, жана антимонопольный службага тийиштүү органдар ушул жактарды карап, деги кичине иштеп, ушундай нерселерди жок кылганга
аракет кылалык. Ишкерлерге да айтар сөзүм, канча убакыттан бери Несахыр долбоору ушинтип айтып эле келатат. Кичине өзүңөрдүн элиңерди ойлонуп, жүрөктөгү патриотический кичине бир нерсе сезим болсо да ойготпогулачы достор. Ушундай секторду жөн эле койгулачы.